Саламатсыздарбы менин кичинекей жаш досторум. Биология предмети боюнча адаттагыдай эле теле сабагыбызды баштайбыз. Эгер сабакка даяр болсок, бүгүнкү сабактын урунтуу делген жерлерин жазып алсак болот. Бүгүн биз сиздер менен эңилчектер деген теманы карамакчыбыз. Ал эми балдар, бүгүнкү сабагыбыздын жүрүшүндө эңилчектер жана алардын түзүлүшү, тиричилиги, эңилчектердин көбөйүшү жана түрлөрү, эңилчектердин жаратылыштагы жана адамдын жашоосундагы ролу тууралуу окуп үйрөнөсүңөр. Анда сабакка даяр болсок, сабагыбызды баштайлы. Эңилчектер бул козу карын менен балдырлардан турган симбиоздо жашоочу бирдиктүү организм. Эңилчектер органикалык дүйнөдө өзгөчө бир орунду ээлешет. Бүгүнкү сабагыбыз дал ушул эңилчектер тууралуу болмокчу. Биринчи жазуучу бул Теофрасттын өсүмдүктөрдүн тарыхы деген эмгегинде эңилчектер тууралуу жазып кеткен. Ошол кезде эле аларды боек алууда колдонуп келишкен. Теофрасттын божомолу боюнча эңилчектер базырлардын же дарактардын өсүндүлөрү деп айтылган. 17-кылымда эңилчектердин 28 гана түрү белгилүү болчу. Француз ботаниги Жозер Питон де Турнефор эңилчектерди өзүнчө тайпага бөлүп, моктор менен бириктирип койгон. Өз кезегинде Карл Линней эңилчектердин 80 түрүн ачып, аларды өсүмдүктөрдүн кедейлери деп атап, кургактыкка өсүүчү балдырлардын курамына киргизип койгон. Лихенологиянын, башкача айтканда, эңилчектер тууралуу илимдин башаты болуп, Карл Линнейдин окуучусу Эрик Ахариус өз эмгегинде эңилчектерди өзүнчө тайпага бөлүп, алардын денесине жараша систематикалаган. Ошол кезде тайпага 906 түр кирген. 1869-жылы ботаник Симон Швендер симбиоздук жаратылыш бардык эңилчектерде бар деген. Ошол эле жылы орус ботаниктери Андрей Сергеевич Фоминцин жана Осип Васильевич Бараневский эңилчектердеги жашыл клеткалар бир клеткалуу балырлар экенин аныкташкан. Бул ачылыштар замандаштары тарабынан чоң колдоого алынып, кызыгууну туудурган. Учурда лихенология өз алдынча дисциплина катары каралып, микология жана ботаника менен теңдеш окутулат. Башкача айтканда, балдар, бул лихенология эңилчектер тууралуу окутуп үйрөтүүчү илим. Күн ысыкта эңилчектер какшып, кургап, тиричилиги токтоп калгандай сезилет. Ал тургай колго алсаңар өлөнүп түшөт. Бирок жаан жаар замат эле алар кайрадан жанданып өсө башташат. Эңилчектер жер тандабаган организмдер. Өсүмдүктөр өспөгөн эң начар жерлерде да өсө алышат. Аларды башка өсүмдүктөр өспөгөн бийик тоолордогу, жылаңач аскалардан да кездештирүүгө болот. Эңилчектер өтө жай өсөт. Мисалы, балдар, жаратылышта бугум оку бир жылда бар болгону 3 мм чейин гана жетет. Эңилчектердин денеси кат-кат болгон түзүлүштөгү эки организмден түзүлөт дедик. Себеби ал козу карындан жана балырдан турат. Эңилчектер денеси козу карынын чырмалган жипчелеринен турат. Ал эми алардын арасында бир клеткалуу же көк жашыл балырлар, сианобактериялар жайланышкан. Кээде козу карындардын жипчелеринде соргучтар пайда болот. Алар балырлардын клеткаларынын ичине кирет. Козу карындардын жипчелери сууну жана анда эреген минералдык туздарды соруп алышат. Ал эми жашыл балырлардын клеткаларында болсо фотосинтез процессинде органикалык заттар пайда болот. Ошентип, балдар, эңилчектер балыр менен козу карындын биргелешип жашашынын натыйжасында пайда болот. Эңилчектердин денеси бүт бети менен негизинен жаандын, шүйдүрүмдүн жана тумандын нымын сиңирип алат. Бул эңилчектердин жылаңач, азык зат жок аскаларда, айнектин бетинде, андан сырткары чатырларда, чөлдөрдө, жарык тийген бардык жерлерде таралышына мүмкүндүк берет. Жарык болбосо балырлардын клеткаларында фотосинтез жүрбөйт дагы, эңилчектер өлүп калышы мүмкүн.
Мынакей балдар, силер ушул жаратылышта биз көрүп жүргөн эңилчектердин айрым түрлөрүн силер экрандан көрүп турасыңар. Мен аларды атап кетейин. Биринчиси бул сакал эңилчеги, андан сырткары кладония, центрария, дувал ксантория, лаканора, гипогимния деген эңилчектердин жаратылышта биздин Кыргызстанда да ушул өкүлдөрү таралган. Мынакей балдар, ушул биз билип кеттик, жаратылышта эңилчектер өсүмдүк өспөгөн жерде дагы эңилчектерди кезиктирүүгө болот. Жаламаскалардын беттеринде, дарактардын беттеринде ошо эңилчектер эң биринчилерден пайда болот. Керек болсо эңилчектер Түндүк Муз океанынан тартып ысык чөлдүү аймактардын таштардын бетинде дагы таралган. Түндүк Муз океанына жакын биз билип кеттик, бугу моху деген бар. Ушул бугулардын эң бир табылгыс азык заттарынын бири болуп эсептелет. Эңилчектер органикалык дүйнөдө өзгөчө бир орунду ээлешет. Сырткы көрүнүшү жана түсү боюнча алар ар түрдүү. Алар түптүү, жалбырактай жана кебер сыяктуу болуп бөлүнүшөт. Мынакей балдар, ошону силер экрандан көрүп турасыңар. Кебердей деп өзү айтып тургандай эле, бул ар кандай дарактардын, таштардын беттеринде кебер сыяктуу өскөн өсүмдүктөр кирет. Эңилчектин түрлөрү андан сырткары жалбырактай болуп бөлүнгөн эңилчектин түрлөрү да кезигет. Андан сырткары түптүү эңилчектер дагы кезигет. Азыр ушунун ар бирөөнө кененирээк токтолуп кетели. Алгач биз балдар жаратылышта кебердей эңилчектерге токтолуп кетели. Кебер эңилчектери субстрат менен тыгыз чырмалышкан, жер кыртышына окшогон эңилчектер тобу. Жер кыртышы өтө эле жука болушу мүмкүн. Байкалбаган масштабта же кебер сыяктуу каптоодо, бирок кээде анын калыңдыгы 0,5 сантиметрге, талоомдун башкача айтканда денесинин диаметри бир нече миллиметр же сантиметрге жетет. Кээде 20-30 сантиметрге чейин жетет. Бир нече кеберлер бири-бири менен биригип, ири тактарды пайда кылат. Адатта масштабтуу кебер субстрат менен нидуалдык гифалар аркылуу, ал эми кээде субкатмарлардын жардамы менен талоомдун төмөнкү бөлүгү балырсыз тыгыз өсөт. Кебер эңилчектер таштардын, топурактардын беттеринде, бак дарактардын жана бадалдардын кабыгында чириген жыгачтарда жашайт. Алардын айрымдарында талоом таштын же бактын кабыгынын ичинде дагы өсө алышат. Кээде ал толугу менен субстратка чөгүп кетет. Кээде жер бетинде жемиштүү денелери көрүнүп турат. Бир катар эңилчектерде жердин үстүнкү катмары гана жайгашкан. Ал эми субстратта гифтери тиркелген өзөктөрү бар. Мынакей ушул кебер эңилчектердин сүрөтүн балдар экрандан көрүп турасыңар. Биз билип кеттик, булар дарактардын беттеринде, таштардын бетинде кебер сыяктуу өскөн эңилчектер болуп саналат экен. Эми биз түптүү эңилчектерге токтолуп кетсек. Катмарлары тик тургузулган бадалга же тамсалаган сакалга окшош болгондуктан бул өсүмдүктүн бутактарынын ар кандай багытта ийип, балырлар фотосинтез үчүн жарыкты максималдуу колдоно турган абалды ээлөөгө мүмкүндүк берет. Субстратка талоомдун төмөнкү бөлүгүнүн кичинекей аянты же жука жипжирүү ризоидтер менен жабышкан болот. Түптүү эңилчектер ар кандай көлөмдө болушу мүмкүн. Эң кичинесинин бийиктиги бир нече миллиметр, эң чогуу 30-50 сантиметрге чейин өсө алат. Түнт карагай токойунда каары бактардан сакал эңилчегин саксайган купкуу сакалчалары салаңдап турат. Кургак мырза карагай токойлорунда бутактуу кызгылтым, боз жана ак эңилчектер килемдүү болуп жерде жыж каптап турат. Аба ырайына кургак кезде бут менен басса кычырап турат. Бул ошол түптүү эңилчектин өсүп атканын белгиси. Мынакей ошол түптүү эңилчектердин жаратылышта кандай өсөт десек, экранда сүрөттөн көрсөңөр болот. Эми биз жалбырактуу эңилчектерге токтолуп кетели. Ар кандай формага жана көлөмгө ээ. Алар жер кытышынын төмөнкү катмарынын өсүшүнүн жардамы менен субстратка азыр көптүр бекем жабышып өсө алышат. Жалбырактуу эңилчектер башка эңилчектерге салыштырмалуу кыйла жогорку деңгээлде уюшулган десек болот. Биринчиден, ал жалбырактуу эңилчектин ички катмарында газ алмашуу жакшырткан аба катмары камтыйт.
Экинчиден ал жерде ным узак сакталат. Ошондуктан узак убакыт бою жалбырактуу эңилчектер нымдуу абалда сакталып турат. Эми жаратылышта эңилчектердин көбөйүшүнө токтоло турган болсок, жаратылышта эңилчектер вегетативдик көбөйүү аркылуу дагы ишке ашат. Эңилчектер кат-катынын бир үзүмү жана алардын денесинин ичинде пайда болуучу клеткалардын өзгөчө бир топтору менен көбөйүшөт. Козу карындын жана балырдын клеткаларынын бул топтору көп санда пайда болот. Эңилчектин денеси өзүнүн өсүп чыккан массасынын басымы астында бөлөк болуп үзүлөт. Ал клеткалардын тобу шамал жана жаан суусу менен таралып кетет. Ошентип жаратылышта балдар эңилчектер вегетативдик көбөйүү аркылуу көбөйүшөт. Мынакей аны биз видеодон дагы көрүп кетели. Мынакей бул видеодон балдар силер эңилчекти көрүп турасыңар, дарактардын беттеринде өскөн эңилчектерди көрүп турасыңар. Мынакей ушул энелик эңилчектен ушул споралар бышып жетилип жерге түшүп, бөлүнүп, ал өз кезегинде дагы өзүнө окшогон эңилчектерди пайда кылат. Эңилчектердин азыктануусуна токтолуп кете турган болсок, гифтер, башкача айтканда, ушу тамырчалары тамырдын ролун ойнойт. Алар суу менен анда эриген минералдык туздарды сиңирип алышат. Балыр клеткалары органикалык заттарды түзөт, жалбырактардын кызматын аткарышат. Эңилчектер сууну денени бүт бети менен сиңирип алат. Алар ушул жамгыр суусун, тумандагы нымдуулукту колдонушат. Азот азык заттардын эң маанилүү компоненти болуп эсептелет. Фикобионт катары жашыл балырлар бар эңилчектер, алардын денеси суу менен жарым жартылай түздөн-түз субстрат менен каныккан кезде суу эритмелеринин азот кошулмаларын алышат. Фикобионт катары көк жашыл балырларга ээ болгон кычкылдар, айрыкча тешикчилер атмосфералык азотту бекемдей алышат. Ошентип балдар биз эңилчектердин жаратылышта азыктануусу көбөйүүсүнө токтолуп кеттик. Эми жаратылышта маанисин билип кетели. Эңилчектер жаратылышта кандай мааниге ээ балдар? Жаратылыштагы мааниси жана адам жашоосунун маанисине токтоло турган болсок, жаратылышта эңилчектер кандай мааниге ээ болду экен? Алардын айрымдарын санап өтөлү. Эңилчектер бул жаратылыштын индикаторлору болуп саналат. Башкача айтканда, кайсыл жерде эңилчектер көп кездеше турган болсо, анда ошол жердин абасынын таза болгонун билсе болот. Эгерде эңилчектер дарактардын беттеринде жок болуп кете турган болсо, анда ал жерде зыяндуу газдар көп болушун билгизет. Андан сырткары жан-жаныбарларга азык зат болот. Андан сырткары балдар канаттуулар үчүн уя болот. Көпчүлүк канаттуулар ушул эңилчектердин арасына уяларын салып, өз балапандарын басып чыгарышат. Андан сырткары курт-кумскулардын баш калкалоочу жайы болуп саналат. Эңилчектер тоо тектерин бузуп, топуракты пайда кылат. Башкача айтканда балдар, биз билип кеттик бүгүнкү сабактын жүрүшүндө, ушул эңилчектер ар кандай таштардын, жаракалардын, аскалардын беттеринде өсүп, ал өзүнө нымдуулукту сиңирип алганына байланыштуу ошол тоо тектерин акырындык менен бузулушуна алып келет. Эми адамдын жашоосунда эңилчектердин кандай мааниси бар? Алар ар кандай боекторду алууда ушу эңилчектерди колдонобуз. Андан сырткары химия өнөр жайында, химия сабагында биз лакмус затты алууда дагы ушу эңилчектер пайдаланылат. Андан сырткары медициналык дары-дармек жасоодо эңилчектердин көп түрүнөн дары жасалат. Андан сырткары парфюмерия алууда дагы колдонулат. Кээ бир эңилчектердин түрлөрү тамак аш алууда, тамак аштын курамына дагы колдонулат. Биз билип кеттик балдар, жаратылыштын биоиндикаторлору эңилчектер болуп саналат. Айлана чөйрөнүн булгоо көйгөйү азыркы цивилизациянын глобалдык көйгөйлөрүнүн бири. Өнөр жайдын жана транспорттун өнүгүшүнө байланыштуу зыяндуу заттардын ири көлөмү биосферага кирет. Жер жүзүндө булголоочу заттар тигил же бул концентрацияга кирбеген жер жок. Алардын ичинен күкүрт кычкыл газы, көмүртек кычкыл газы, күкүрттүү суутек, аммиак, ошондой эле аммиак жана башкалар болуп саналат. Өнөр жай
объекттери менен айлана чөйрөнүн булгануу даражасын изилдөөдө биологиялык объектилердин булгоочу заттарга реакциясы маанилүү. Эңилчектер ушундай уникалдуу касиеттери аларды атмосферанын булгануу деңгээлин жалпы баалоо үчүн колдонууга мүмкүндүк берди. Мунун негизинде экологиянын индикатордук багыты эхиноидикация өнүгө баштады. Биоиндикацияда эңилчектерди колдонуу айрыкча шаардык жана өнөр жай аймактарында абанын булгануу деңгээли жөнүндө маалыматка тез, жеңил жана арзан жеткиликтүү камсыздай алат. Алар жогорку өсүмдүктөрдөн айырмаланып, экологиялык таасирлерден коргой алган же ошол сууну жогорулатышын азайтуучу мом кутикуласына ээ эмес. Жай өсүшүнөн жана узак жашоосунан улам алар химиялык же башка булголоочу заттардын таасирине кабылып, ири шаарлардын түтүнүнөн кырылышат. Эңилчектердин абанын булганышынын биоиндикатор катары ролу илгертеден бери эле белгилүү болуп келген. Бирок эми белгилүү бир региондордун айлана чөйрөсүн абалын эңилчектерди колдонуп, интенсивдүү изилдөө жаңыдан башталды. Бул алардын тез колдонулушуна алып келди. Ошентип жаратылыштын биоиндикаторлору эңилчектер болуп саналат. Бугулардын негизги азык түлүгү кар мезгилдеринде гана экен болуп саналат. Анда анын түндүк бугунун рационундагы курамы 70-80% чейин жетиши мүмкүн. Жайыттарда жашыл өсүмдүктөр пайда болгондо түндүк бугуларынын чыгымы азаят. Маралдардын эңилчеги өтө жай өсөт. Жылына 3-5 мм. Жайыттарды калыбына келтирүү үчүн бир нече ондогон жылда талап кылынышы мүмкүн. Мынакей ошол ягелди, башкача айтканда бугу мохун силер экрандан көрүп турасыңар. Айрыкча ушул бугу моху кыш мезгилинде түндүк бугулардын бирден бир азык заты болуп эсептелет. Эңилчектер парфюмерияда жыпар жуттуу заттарды алуу үчүн, фармацевтикалык өнөр жайда кургагучуга, ар кандай ооруларга каршы дары-дармектерди алуу үчүн да колдонулат. Ошондой эле ликен кислоталары антибиотик касиетине ээ. Жомоктордун биринде балдар какшыган чөлдө, ачкачылыктан жана кыйын жолдо алсыраган адамдар жерден акшакка окшош майда көптөгөн кургак күкүмдөрдү кездештиргендер айтылат. Алсызданган адамдар бул күкүмдөрдү жеп, тоюнуп, күч-кубат алышкан. Бул аларга кыйын жолду басып өтүүгө мүмкүнчүлүк берген. Жомокто айтылып калган күкүмдөр бул желе турган эңилчек болуу керек деп божомолдошот. Бул өсүмдүктүн боз бүртүкчөлөрүнүн шамал Африка менен Кичи Азиянын чөлдөрүндө уюлгутуп учуруп жүрөт. Желе турган эңилчектер кымыш өлкөлөрдө ичинен Кыргызстандын, Түркмөнстандын жарым чөлдөрү менен чөлдөрүндө кездешет. Ошентип балдар бүгүнкү сабактан биз эңилчектер жана алардын жаратылыштагы мааниси, алардын көбөйүшү, адамдын жашоосунда мааниси тууралуу билип кеттик. Эми ошол өтүлгөн теманы кайталоо максатында кеп кезеги суроодо болсун. Анда алгачкы биринчи суроо. Дөмөндөгүлөрдүн кайсынысы өсүмдүктөрдүн пионерлери болуп саналат? Асы балырлар, Бсы жабык уруктуулар, Всы коз карындар же Гсы эңилчектер. Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы өсүмдүктөрдүн пионерлери болуп саналат? Асы балырлар, Бсы жабык уруктуулар, Всы коз карындар, Гсы эңилчектер. Пионерлер деген башкача айтканда бул биринчилерде болуп чыккан өсүмдүктөр айтсак болот. Ойлонууга бир аз убакыт берели. Анда туура жообуна көңүл бөлөлү балдар. Туура жообу эңилчектер. Экинчи суроо. Көпчүлүк учурда эңилчектерге кандай көбөйүү мүнөздүү? Асы вегетативдүү, Бсы уругу менен, Всы жыныстуу, Гсы эч кандай көбөйбөйт. Көпчүлүк учурда эңилчектерге кандай көбөйүү мүнөздүү? Асы вегетативдүү, Бсы уругу менен, Всы жыныстуу жана Гсы эч кандай көбөйбөйт. Муну балдар сабактын жүрүшүндө билип кеттик, дароо эле таптыңар болуш керек. Анда туура жөнүнөн көңүл бөлөлү. Вегетативдүү жол аркылуу көбөйүшөт.
Бүгүнкү сабактан кандай негизги теримдерди билип кеттик. Эсибизге салып кетели. Эңилчектер бул козу карын менен балырлардан турган симбиоздо жашоочу бирдиктүү организм. Ал эми бугу моку тундрадагы күрөң боз кеберге окшогон эңилчектин түрү. Ал эми лакмус бул эңилчектин кээ бир түрлөрүнөн бөлүнүп алынуучу боеочу зат. Ушуну менен балдар, биологияга бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Көңүл бурганыңар үчүн ыраазычылык билдирейин. Келерки сабактан жолугушканча сак саламатта калгыла.